легализация кылдык го. Ошодон жалпы акча канча түштү негизи бюджетке? Рұқсат болса, 1 миллиард 800 миллион сом жогору түштү. Мына көрдүңүзбү, 1 миллиардтан ашык түштү да. Азыр ошол учурда бизде эми Кыргыздарда мындай азыр дей беребиз да. Азыр деп атып бир топ биздин ошол дагы калып калган жарандарыбыз бар экен. Анда дагы бир жолу легалдаштырып берип койбойсуздарбы ошол кыска мөөнөткө легалдаштырып алсын. Учурда Россияда иштеп калып келбей калды. Же бул жакта жүрүп акчасы жок болуп калды ошол учурларда. Ар кандай айтор алардын саны дагы да көп экен да. Может быть, одноразово дагы бир мүмкүнчүлүк берип, ушул жарандарыбызга жардам берип койбойлубу? Марлена Рахманович, рұқсат болса, Искендер Асылкулов, экономика министринин орун басары. Бул тууралуу кайрылуулар бар. Азыркы учурда так саны билинбей жатат. Азыркы учурда канча ушунчо жаран бар экен, канча автоунаа бар экен. Ошонун үстүнөн жумуш алып барабыз. Анын так санын тактагандан кийин анан ошондон сунуштуу анда мен жардам берейин. Мен анда аныктап берейин. Канча бар экен, анан чогуу анда биргеликте чогуу тактап туруп, анан ошондон кийин жумушту дагы бир атарып коелу деген сунуш. Туура. Рахмат.